Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекитилген дин тутуу эркиндиги. Кыргызстанда диний байланыштар боюнча маселелердин курчуп жатканына байланыштуу коомчулукта түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Ош мамлекеттик университетинин студенттерине да мамлекеттин дин саясаты жана быйыл январда күчүнө кирген дин боюнча мыйзамдагы жаңы нормалар тууралуу маалымат берилип жатат. Иш-чаралар университеттин коопсуздук кызматы президенттик администрациясынын алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен биргеликте бардык факультеттерде жана колледждерде уюштурулууда. Акыркы мезгилде мына дин чөйрөсүндө катуу талкуулоо болуп аткан маселе боюнча биз президенттин администрациясынын алдындагы дин иштер боюнча комиссиясынын түштүк боюнча өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү менен биргеликте университеттин коопсуздук кызматы бүгүнкү иш-чараны өткөздү. Жолугушууларда дин тармагындагы адистер Кыргызстанда тыюу салынган диний жана террористтик уюмдар, жаштарды жашыруун эл аралык террористтик топторго тартуунун ыкмалары, диний кызматкерлер арасындагы экстремисттик аракеттердин белгилерин таануу жана ата-энелер менен мугалимдердин өспүрүмдөргө болгон көзөмөлүн күчөтүү зарылдыгы тууралуу лекцияларды окушту. Жалпы Кыргыз Республикасында аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экстремисттик террористтик топтор жөнүндө, аларга азгырылбоонун, алардан сак болуунун жолдору жөнүндө маалыматтар берилди студенттерге. Президент Садыр Жапаров быйыл январда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ага ылайык үймө-үй кыдырып даават айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сомдон айып пул салынат. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 2024-жылдын 26 декабрында кабыл алган. Мээрим Айтмаматова, Бегелди Абжапаров, Ош жаңылыктары.